Чоң рахмат, урматтуу депутаттар, саламатсыздарбы? Мына кечиндеси көрдүңүздөр, интернет булактарында мына TikTok'тогу жаман нерселерди көрсөтүп, бул TikTok деген биздин жаш муундарды жаман жака идеологияны бура турган болот окшойт. Эми Алмаз Акунжанович, мына маданият маалымат министрлигине тапшырма берип, ушул TikTok'тун жаман жака бурмалап атканы боюнча иш алып барбайсыздарбы? Эми уятко мындай көрүп туруп бул үй бүлө менен кантип көрүп атат. Анан кийин бул жерде биздин мамлекеттин улуттук баалуулуктар, улуттук саясаты да болуш керек да. Ошону карап аткан тармак эмне кылып атат? Башка өлкөлөрдө жокко бул TikTok'ту андай көрсөтө тургандары. Өзбекстан, Казакстан дегенде. Ушуга көңүл буруп койсоңуздар, же чакырасыздарбы? Рахмат. Рахмат. 4-нчү микрофон. Рахмат Торага, Абдалиев Мекимбек, ата журт Кыргызстан. Урматтуу депутаттар, биздин жараныбыз Алишерович деген Россия өлкөсүндө түрмөгө камалып, 3 жыл болуп түрмөдө олтурганына, бирок мына кече жакында анын сөөгүн Луганскиден алып келишти да. Луганскиден ордер бериптир, башка бериптир. Биздин Россияда олтурган, түрмөдө олтурган жаран кантип Украина менен Россиянын ортосунда болуп аткан согушта пайда болуп ошол жерден сөөгө келди. Биздин тийиштүү органдар, биздин посольство, консульство ушуну иликтеп бериңиздер. Ал биздин жараныбызды өз калоосу менен кеткенби, жаны кандай мажбурлап алып кетишкенби, мыйзам боюнча андай болбош керек. Бул Алишеров Аян Нокен районунун, Нокен айыл өкмөтүнүн Шалка деген айылынан болот. Биз тааныйбыз. Ошол жакка барып бир мыйзам бузуп камалган экен да. Кече жагында сөөгүн ошол согуштан алып келишти да. Протоколдук поручение берсек Торага, биздин жарандар ал жакта ал конфликтке эч кандай тиешеси жок, жана болбош керек. Рахмат. Рахмат. 3-нчү микрофон. Номер 1 Лейлек округу Ажыбаев. Саламатсыздар, урматтуу депутаттар. Алмаз Акунжанович. Өткөн жума Баткен областына элдик топтун депутаттары барып келдик. Анан ошол жерде өрттөлгөн үйлөрдүн абалы менен таанышып, бир көйгөйлөр жаралып атат да. 10 жылдан бери мына биздин жаштарга жер трансформация кылып берген жок Айыл чарба министрлиги. Ата-энелер айтып атат, өзүбүздүн тамаркабызда балдарыбызга үй салып бергенбиз деп атат. Тилекке каршы мына өткөн жылдын сентябрь айында ошол үйлөр өрттөлүп кетти. Бүгүнкү күнү мамлекет үй салып берип атат, 100 квадратка жакын. А булар айтып атышат, 16 киши жашайбыз үйдө деп атат. Кантип атабыз дейт бүгүнкү күнүчү. Мунун баардыгы ушул Айыл чарба министрлиги жерди трансформация кылып бербегендигинен болуп атат. Нурлан Тургунбекович, ушул боюнча Айыл чарба министрлигин чакырып туруп бир маалымат албайлыбы? Сунушту кабыл алып коюңуздар. Рахмат. Рахмат. 5-нчи микрофон. Рахмат. Номер 7 Ошокур Османов. Саламатсыздар, урматтуу депутаттар, урматтуу төрага. Өзгөр билесиңер, биз ушул күнгө чейин унааны машинаны сатканда доверенность аркылуу сатканбыз. Сатып жүргөнбүз да, ушул күндө да сатып жүрөбүз. Бирок штраф келгенде, айып пул келгенде, мурунку ээсине келип сатып жүргөн адамдарга келип жатат да. Ошол боюнча азыр бизде көптөгөн кайрылуулар болуп атат. Ошого урматтуу төрага аткаруу бийлигине да бир протокол тапшырма берсек, ушуну жөнгө салуу боюнча. Если алар сала албай аткан болсо, мен ошол боюнча жарандык кодекс боюнча мыйзам жазуутам, биргеликте иштесек болот. Себеби чындыгында унаасын сатып жиберген доверенность аркылуу. Бирок азыркы күндө өзүнө 100 миң деген, 200 миң деген штрафтар келип атат. Ошол боюнча дагы бир протокол тапшырма берсеңиз, Ички иштер министрлигине тиешелүү болуш керек деп ойлойм. Рахмат. 4-нчү микрофон.